кылгандар, урматтуу кесиптештер. Бул токтомдун аткарылышы боюнча жакшы маалымат бердиңиз. Мен азыр ушул бүгүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бир кичинекей суроом бар сизге. Евгений Османович, Касымович. Былтыр биздин Каракөл шаарындагы, мен округумдагы, Токтогул шайлоо округундагы Каракөл шаарындагы жылуулук ЦТС дегенде, өткөрүп бергенсиздер, жергиликтүү эмегечи, жылуулук ишканага. Ошол убакта булардын электр энергия карыз болуп, булардын пениясы жаралып калган да. Сиз маалыматыңыз болсо керек. Мен бул жөнүндө кат жөнөттүм эле. Ошол пениясын кандай кылып жардам бере аласыз? Азыр булар деген өзлөрү УБТКта болуп атат, ошон үчүн карыздын төлөгөнгө шарты болбой атат. Муну бир карап, же бизден кетти болду, бизге акчасын төлөсүн деген маалымат болуп аткан жокпу? Уруксат болсо, кошо жооп берип коеюн. Ооба, ушундай маселе ошол Каракөл шаарында ЖКХ ишканасынын карыздары бар. Ошондой эле Ош шаарында бар, теплоснабжение инарында да бар. Булардын ошол убактысында карызды жана бюджеттен убактысында акча бөлүнбөгөндөн пениясы бир нечеге өсүп кеткен. Ал боюнча өткөн жылы жылдын аягында жыл сайын биз жанакы акция жарыялап, ошо пенияны жоет болчук. Өткөн жылы болбой калган. Быйылка биз караштырып атабыз жылдын аягына. Ошо жылдын аягында пенияларды жою боюнча акция жарыялайбыз. Бир маселе болуп калат. Ал жерде негизги карызды толук төлөп коюш керек да. Ошол убакта ошо берсе, биз быйыл пенияларды жойгонго жолун карап атабыз. Жок, ошондо деген эми силер ошол убакта сиздин курамыңарда болчу да. Бул баланс болчу да ошол. Анан кийин эми кеткенден кийин бул карызын дагы төлөй албай атат. Азыр эми ошол карызын төлөгөндөн кийин анан биз муну караштырып атасыңар да. Бунун пениясынан күндөн күнгө өсүп атат да. Хотя бы бир пролонгация кыласыңарбы? Же кандай кыласыңар? Пениясын кантип токтотуп турса болобу, болбойбу? Ошол боюнча биз жакшы көп өзөмлөгө салып ишти алып баралы, убакыт берсеңиз. Мага кагаз түрүндө жооп берип койсоңуз да. Аракеттерди кылып, эми бул Жарайт. Каракөл шаарындагы жылуулук деген бул эми бир чоң көйгөйлүү маселе. Ошондуктан биз жардам бербесек болбой калат. Ушуну жакшылап карап чыгып, анан кийин мага кагаз түрүндө жооп берип койсоңуз. Жарайт, маалымат беребиз.